Бул эки жол белгиси бири-бирине окшош кеткени менен экөөнүн өтө чоң айырмасы бар. Кызыл үч бурчтун ичиндеги пешеходный переход 1,22 белгиси алдыда жөө адам өткөлү бар экенин эскертүү үчүн коюлат. Кызыл үч бурчтуу эскертүүчү белгилер калктуу конушта 50-100 метр аралыкта коюлат. Бул белгиден тартып сиз ылдамдыгыңызды азайтып, жөө адамдардын коопсуздугун эске алышыңыз шарт. Ошондой эле пешеходный переход көк квадраттын ичинде келген белги бар. Бул 5-19 белгиси. Бул жогорудагы белгиден айырмаланып, так жөө адам өткөлүнүн алдында коюлат. Дал ушул пешеходный переходко жакындаганда сөзсүз түрдө ылдамдыгыңызды азайтыңыз. Себеби жүргүнчүлөрдүн баардыгы сизге окшоп автошколада окубашы мүмкүн. Балким алардын правасы жок болушу мүмкүн. Мындайча айтканда, алардын баардыгы жол эрежелерин билбеши мүмкүн. Ошондуктан бир эреже бар. Машинаны айдап бараткан айдоочу жөө жүргүнчүлөрдүн баардыгын өткөртүп жиберип, анан кийин жолун уласа болот. Видео пайдалуу болсо лайк басып сактап алыңыз. Жакындарыңыз менен сөзсүз бөлүшүп коюңуз, алар сизге ыраазычылыгын сөзсүз түрдө айтат.